Assalamu алейкум жамаат. 29 декабрь 2025 жыл. Бул жабагыларды алганыма ровно 1 жума болду. Каналга кирип, алдыңкы видеолорду карап, кандай өзгөрүүлөр болду экенин карап көрсөздөр болот. Так, буларды жаңы келгенде мен бойлорун өлчөбөй калыпмын. Бирок бүгүн өлчөсөм, ченесем бул эң кичинекей 1.13 экен. Булар болсо үчөө тең экен, 1.23, 1.24 экен. Так, пока көзгө көрүнүктүү деле өзгөрүүлөр болду элек. Мындай алып видеону жакындан каратып көрсөтсөм, мындай. Бул жана эң арыктай. Бул деле ичип жеши Кудайга шүгүр, дарыларын бердим, витаминин бердим. Так, муну алып атканда эме болгондо бир некеси себепчи. Азыр. Алып атканда мен мунун ол жеринде карагамда, бул жеринде көрөчү чакалай болгонбу, мүмкүн витамин жетишпегенби, бирок ошол жерде жүнү түшүптүр да. Анан мен алып атканда эле балапан жүндөрү бар болчу. Анан ошонусун карап, значит оңолуп келип аткан мал экен деп алгам да. Атак көз бар эле, Кудайга шүгүр. Буту бир аз шишип тургандай, бирок жерге койгондо нормаль эле да. Атак Кудай буйрса оңолуп кетсин Аллах Тааланын каалоосу менен. Так, бул арыктай. Берки биринчи партиядан бирөө калды деп атпадым беле, аны да көрсөтүп коеюнбу? Макса биринчи партиядан бирөө калды деп аткан. Чү. Бул деле ошо башында жаңы келгенде ошо жоргалордой болчу. Азыр бою Кудайга шүгүр болуп бериптир плюс. Семирди, чоңойду. Чү. Бул деле жабагы кулун бир 6-7 айлык го дейм. Чү. Тайдай эле болду, тай менен эле тең. Чү. Анча полторашкалардан чоң го дейм. Эй. Ошондой, анан кече күнү мал базарга чыктым, бирок мал бир жабак алдым, анан кайра эле сатып жүрдүм. Анткени байкелер айтышып атат, ушу жаңы жылдан кийин 1-2 жумага малдын баасы чөт депчи. Анан мен деле ошентип ойлоп атам да. Ошо шашылбай турайын дедим. Кудай буйрса жаңы жылдан кийин алабыз. Ошо каналга катталып, лайктан басып, досторуңуздар менен бөлүшө бериңиздер. Лайктан көп басыңыздар, аябаңыздар.